Айтайын дегенибиз КТРКнын жетекчиси Илим Карыпбеков деген эми акыркы күндөрү өзүнүн мамлекеттик кызматкер экенин унутуп, кызматтык этиканы сактабастан социалдык баракчалар аркылуу өйдө төмөн нерселерди жазуу менен алектенип калды. Жакында эле Карыпбеков таласта залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган майрамдык салтанатка карата союлган малдын этин сынга алып чыкты. Таласта залкар жазуучубуздун 90 жылдыгы жогору деңгээлде өтүп, бийликтин жогорку бутактарынан өкүлдөр келип катышып, ыраазы болуп кайтканы баарына маалым. Карыпбековдун акыл эси ордунда болсо, салтанаттуу майрамды сынга алгандын ордуна Айтматовдун 90 жылдыгын КТРКдан көрсөтүп, Айтматовду даңазаласа болбойт беле. Жоругу жолдо калгар. Карыпбеков мунусу аз келгенсип, ырчы Чолпон Талипбектин чоңойтулган төшүн коргоп чыкканы эмнесе? Же Карыпбековду малдын көшү менен кыздардын төшү кызыктырабы? Мынча болду мамлекеттик кызматтын кадырын кетирбей, кызматын тапшырып, Чолпон Талипбекке продюсер эле болуп албайбы? Карыпбеков мындай чала сабаттык кадамы менен КТРКнын деңгээлин түшүрүп тынат го. Булак чындык.